Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалында биздин айыл өкмөт теледолбоору старт алды. Журналист Канышай Ашимова жаштайынан бул кесипти аркалоону самап чоңойгон. Мектептеги окуучулук күндөрүн, студенттик жылдарын артыкчылык менен аяктаган кесиптешибиз дайыма ар тараптуу изденүүнүн, өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүндө иштегендиги менен өзгөчөлөнөт. Өмүрүнүн бир мүнөтүндө текке кетирбеген каарманыбыз учурда Баткен облустук медиа борборунун ага редактору кызматында эмгектенүүдө. Бул журналисттик кесип менин бүткүл жашоом десем болот. Менин бардык өмүрүм, сүйүүм, бардык менин баягы буга чейинки өмүрүм жана мен келечектеги бардык пландарымдын бардыгы мына ушул мен өзүмдүн бала кезимден баштап сүйүп тандаган кесибиме байланыштуу деп айтсам болот. Бала кезимде эле ушул кесипти канчалык жакшы көрүп, бир айтайын деген ойду, бир же болбосо кайсы бир коомдогу көйгөйдү алып чыгып, ошол маселени чечилгенге чейин мен ошого чырылдап чуркап, мына ушул нерсени мен ушундай багытта элге жардам бергим келип, ошону самап көксөп келген болчумун. Канышай Абылкасымовна эмгек жолун алгач 2006 жылы Баткен таңы облустук коомдук саясий гезитинен баштаган. Дээрлик 10 жылга чукул убакыт гезит тармагында өзүрлүү эмгектенген каарманыбыз теле жана радио жаатынан тажрыйбасын арттырган. Ага шайкеш бейөкмөт уюмдары менен да иш алып барган. Кайсы тармакта эмгектенсе да бир катар жаңычылдык, өзгөрүү киргизип, түз алып берүүлөрдү таамай алып баруу менен көрүүчүлөрдүн көңүлүнөн түнөк тапкан. Канышайдагы ошол өзүнүн ар дайым кесипкөйлүгүн жогорулатууга умтулган, изденген адамда. Ошон үчүн азыркы күндө дагы ошо Баткен облусунун аймагында медиа сабаттуулукту жогорулатууга бир канча тренингтерди уюштуруп өзүнүн салымын кошуп келатат. Ошондой эле Канышайды мен позитивдүү журналистикада көрөт элем да көбүнчө. Ал ошол элдин жай турмушу, жөнөкөй фермер болобу, чабан болобу, багбан болобу, же болбосо бир ийгиликтүү ишкерлер, ийгиликтүү инсандардын мындай жакшы жактарын мындай адамдарга, телекөрүүчүлөргө үлгү катары көрсөтүп, элди жакшы жашоого мындай үндөгөн маанидеги берүүлөрүн көп көрөм. Журналист болуу үчүн тайманбас жүрөк, ыкчам, ой жүгүртүү керек. Ысыкка калып, суукка тоңуп алып келген маалыматтын элге жеткирүү да өзүнчө бир искусство. Мындай жагдайды дала ирет баштан өткөргөн Канышай Ашимова кесиптештер арасында кадыр баркка ээ. Ал өз ишинин мыктысы болуу менен катар билгенин жаш кадрларга үйрөтүүгө далалат. Канышай Ашимова жөнүндө айтсак, эми бул өзүнө берилген милдетти, тапшырманы так убагында ушу жеткиликтүү аткарган кесипкөй, иш билги журналисттердин бири. Ошону менен бирге ошол жамаатта кадыр барк, анын журналисттик салмагы коомчулукта абдан жакшы деп ойлойм. Анткени мунун көп жылдык журналистика тармагындагы эмгек жолу, тажрыйбасы Канышай Ашимованын дараметин, кадыр баркын көрсөтүп турат. Мен ушул Канышай Ашимова менен теле тармагында эмгектенип кесиптеш катары иштешкениме 3-4 жылдын жүзү болду. Аз убакыттын ичинде болсо дагы мен бул эжиден өзгөчө ишке болгон жоопкерчилигин көрө алдым. Ошондой эле адамдарга, ошол башка кесиптештерге жасаган сылык мамилеси, адамгерчилигинин бийиктигин көрө алдым. Анан ошондой эле ушул биздин эмгек жамааттын ичинде жаш адистерге өзгөчө улуумун катары өзүнүн көп жылдык тажрыйбасы менен билгендерин үйрөтүп, акыл насаатын айтып, туура жолду көрсөтүп, ошол эч кимдин бир жардамын аябаган кесиптеш катары баалайм да ичени. Акыркы кезде Кыргызстанда доллардын сомго карата курсу жогорулап жатат. Коомдо эли үчүн кызмат кылууга сөзсүз эле жогорку кызмат керек эмес деп эсептеген кесиптешибиз бир учурда көп тармактарда жаштарга жардам берүү аракетинде. Учурда муну менен катар мээримдүү эне катары бир уул, бир кызды ар тараптуу, татыктуу тарбиялап келет. Журналисттик кесибинен сырткары лидер жаштарды өнүктүрүү, жаш үй бүлөлөрдүн экономикасын көтөрүү, оратордук чеберчилик багыттарында да окууларды уюштуруп, жумуштан сырткары убакытта да изденүүчүлүк менен алектенет. Кайрымдуу жүрөк карыбайт демекчи, каарманыбыз кайрымдуулук иштерине да байма-бай катышып келет. Андан сырткары англис, орус, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн Канышай Ашимова котормочулук менен да алектенет. Кандайдыр бир белгилүү аралыкка мен бул кесипте эмгектенбей калсам,
бул мен үчүн абдан оор болот экен да. Мен кадимкидей ооруп, мен ошол нерсени айткым келип, мен ошону жазгым келип, жок дегенде ошону мен жазып, бир жактарга жеткирип чыгарып, азыр ушунчалык журналистика өнүккөн мезгилде ошол нерседен мен ушунчалык өзүмө рахат алганыма мен ушунчалык ынандым да. Биздин ушул студиябызга Канышай Ашимова келип турат, журналист, бизнесмен, мындан тышкары активист. Анан Канышай Ашимова өз келечегин, жашоосун журналистикасыз элестете албагандыгы, аз гана маяна болсо да жан дили менен сүйүп аркалаган кесибине бар күчүн жумшагандыгы менен массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү арасында кадыр баркка ээ. Анын кесипкөйлүгү, адамгерчилик асыл сапаттары мындан ары да жаш журналисттерге үлгү болуп жүрө бермекчи. Назгүл Абдрахманова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.